Эсенсиздерби, ардактуу калайык журт. Мен кече токтогон жеримден Манас баянын андан ары карай улайын. Сиздер болсо эфирди бөлүшүп коюңуздар. Эфирди бөлүшүп коюңуздар деп күндө кайталап атканым себебин да айтып бергем. Аны да жакшы билесиздер. Анткени ушул жаштарыбызга, балдарыбызга дегеле калайык журтубуздун ичин аралап, мына ушул Манас баяны көпчүлүккө жетип калса, ушул интернет аркылуу менче жаман болбойт. Пайдасынан башка зыяны жок. Эмесе улайын. Ошентип Манас 450 000 кол менен Кытайдын Дукан деген шаарын алды. Ал жерде Дүбүрө деген хан бар эле. Булардын башчы ханы Эсенкан Бейжинде отурат. Бирок ар бир баягындай аймактарында атайын ушундай кичи хандыктары бар экен. Ошонун бири Дүбүрө. Дүбүрө алгач 10 000 аскер жөнөттү, Манасты тоготпой. 10 000 аскеринин артынан дагы 20 000 жөнөттү. Манас алар менен чабышып, Аспиянда алар курчоодо калып, Манастын колунда 30 000-нин 15 000 өлдү, 15 000 колго түштү. Баягы пил минген дөөлөрү кошулуп, бүт баарысы колго түшүп калды. Ал эми шаардын ичинде 50 000 колу калды эле. 350 000 эл, 50 000 аскер. Ошондо анын 50 000 аскер болчу, ошондо 300 000 жөн эл, анан 50 000 аскер экен. Анын кол башчысы дагы ошо шаарды камап атканда согушуп көрүп, майнап чыкпасын билгенде, жеңилерин билгенден кийин уу ичип өлдү. 50 000 аскердин 30 000 өзүнүн ичин өзү канжар менен жарып, колго түшүп өлгөнчө мындай өлөйүн деп алар өлүштү. 20 000 колго түшүп калды. Ал эми Дүбүрө өзү болсо баягы бутка сыйынып олтуруп, буттан жардам болбогондон кийин, ага кылган дуасы кабыл болбогондон кийин бутун сүзүп, башын жарып, чалажан болуп жатканда Дукан шаарына Бакайдын колу кирип, Бакай ошол Дүбүрөнүн башын алып, анан чогулган ошол 300 000 элге кайрылып, үйүңөргө баргыла, эч кимге согушпагыла, тынч болгула деп алардын баарысын үйүнө таратты. Үйүнө тарап баратканда бая эл сүйүнгөнүнөн, аман калганынан тапырап жүгүрүп баратышып, Дүбүрөнүн башы элдин тебелендисинде калды эле. Бакай абабыз элди токтотуп, бир аз жемелегендей болуп, анан хандын башы көпүрө болсо ат таба деп элге насаат кебин айтып, Дүбүрөнүн денеси менен башын Дүбүрөнүн аялына карматты. Ал өзүнүн салты менен көмбөк болуп алып кетти. Өзүнүн салтың менен көмдеди. Ал эми Бакай ошол жерге кирелекте эл эмне кылар айласын билбей, ошол жерде Докеш калмак элинин төлгөчүсү 24 жаштагы Тыңчыкма Төлөбек деген бар экен. Мына ошого төлгө салып көрчү, биздин тагдырыбыз кандай болот? Бул Манас деген ким деп төлгө салдырышты. Мына ошондо Төлөбек төлгө салып жатат. Бул Манас деген ааламда жок шер экен, ааламда жок эр экен. Мунун кол астында башы кумбул, аягы урум, шымал жагы каракум, күн жүрүш жагы Тагырма, күн чыгыш жагы Алтай, орайгы тоо, Аңгидей бел дейт, Манчжурия, Ормон Токой чери, Оркон дарыя бою, Алакөл, Керкөл, Төрткүл деген мына ушундай жактагы жердин баарысы ушул Манастын кол алдында калат. Абдан көп кол менен келип, бул дүнүйөгө дүбүр тугулуп, мына ушундай чоң хан болот деп төлгө салды. Анан баягы Төлөбек өзүнө да төлгө салып көрдү да. Өзүнө төлгө салса, башына таажы кийип, Манастын бир нөкөрү болуп калыптыр. Эми бул жөнүндө кийин айтып беребиз. Мына ошентип, ошол жерден Бакай кирди шаарга, бардык жол тарабынан киришип, Дуканды алышты. Акчахан, Бакай,
Таздын уулу бай эр үрбө татарлардын жамгырчы дейт. Мына ушул жерде жана эле эштектин жамгырчы деген уулу деп айтып атпадым беле? Ушул сөздү бул Сагынбай атабыздын манасында эмне үчүн эштектин уулу жамгырчы, кийин татардын уулу жамгырчы болуп кетти, татарлардан жамгырчы болуп кетти. Муну да түшүндүрүп бериптир. Баягы билесиздер, башта бир окуя айттык эле. 111 миң кол менен Кырмуз жана башка деген Кытайдын хандары Манасты алабыз деп кол баштап, анан Сарыногой Булгардан баштады баягы жапырыкты дейт да. Ошондо Сарыногой деген башында турган эр эштек өзүнүн элин алып качып, тоо таянып качат да. Анткени ошо 111 миң колго 2 миң канча эле үй эли бар экен. Ошолор Канар деген тоону таянып кача баштайт да. Мына ошол Канар тоонун кире беришинде 40 миң эл келсе да батпай турган 45 кишиден ашык ал кире беришке батпай турган тар кыя бар экен. Мына ошол тар жерден үстүнө ашса деги канча миң жылкың болсо да кое берсе боло турган мына ушундай жайык кенен сонун жер экен. Ал эми кире бериши тар 45 киши өтө турган ушундай тар капчыгай экен. Мына ошол тар капчыгайдан баягы 111 миң кишини тосуп, алар аткылашып, мылтык атып, жаа тартып, ошентип 14-15 күндөй ошол жерде Кытайдын 111 миң колун кармап, анан нары жагынан Көкчөнүн аскери колу келип, бул жагынан Манастын колу келип, баягы Кытай ошол жерде жүдөп, какап, эмне кылар айласын таппай, акыры атын союп жешип ачка калып. Андан дагы ар кошкон эл экен, бири-бири менен согушуп кетип ошол жерде кырылышканын билесиздер. Ошол жерден кийин Манас келип, баягы эштек таятасы болот экен Манастын. Ошондон сурайт да, эми бул жерден башка жака өзүңүн кайра жериңизге көчүп барасызбы десе, эштек айтат, эми ушул жер тар капчыгай экен, үстү кенен экен аябай. Ушул жерде тар капчыгайдын ичиндеги эл деп айтса айтып калар эми деп, ошол жерден Тартар деген ат жармашкан экен. Мына ошол Тартар деген атка ээ болуп, анан кийин татар болуп кеткен деп айтып калышат. Эми ал боюнча калсын. Ошентип дүбүрдүн казынасын ачышты Дункан шаарында. 7000 төөгө казынасындагы алтын, дилде зары артылды. Зумруд, гөөхар, серизабар, инжи таш, бермет, шуру, ушуга окшогон дагы 15 миң төөгө ушундай жүк артылып, ал шаардын ичиндеги казынасы мына ушундай көп экен. 80 миң кыз, баягы уус колунан иш келген ушундайлардан 80 миң кыз дагы колго түштү дейт. Дүбүрдүн аялы Акша Баатырга тийди дейт. Акша Баатырга дүбүрдүн ошол жердин ханынын аялын алып берип коюшуптур. Ошентип 18 күн ал шаарда жатып калышты. 18 күн ал шаарда жатканда сырттан баягы Кытайдын эми ал Дункан шаарынын карамагында да 30 шаар бар болчу да, баягы анча-мынча кабар уккан жактан 13 миң кол келип, эми ичине киришкен Манастын колу. 13 миң кол келип, сыртынан ороп калды дейт. Анда баягы Бакай, Көкчө, Жамгырчы жана башкалар чогулушуп Манаска кеңеш салышат, кандай кылабыз деп. Эми сырттан ушундай 13 миң кол ороп турат, андан нары дагы кол келатат. Эми кандай кылабыз дегенде, Бакай, Манас Баатыр Бакай менен акылдашып, анан күндө 50 миңден ашык аскерди чыгарбастан 50 миң аскер менен ошол шаарды коргоп туруп турабыз деп мындай бүтүмгө келишет дагы. Баягы 50 миңден аскерге акырындап чыгып, баягы 13 миң андан дагы көбөйүп, улам көбөйүп келип жатышат, ар жактан шаарды коргоп атышат. Биринчи Көкчө чыкты дейт, баягы атышып, жаа тартышып, мылтык атышып, замбирек атышып, Көкчө биринчи күнү карады. Экинчи күнү Кыпчактын үрбүсү карады шаарды, киргизбей сырттан келген колду. Үчүнчү күнү Жамгырчы карады шаарды.
түнү кечке чейин атышып, замбирек атышып, 4-күнү күнү Бакай өзүнүн 50.000 аскери менен шаардын бардык жагын тосуп карады. Манас болсо баягы ал согушка барган жок. Ошентип турганда Догон деген кол башчы келди. Догон деген кол башчы келип 400 000 аскер менен Догон деген эл келди. Догон деген аскер башчы келди, Лоп дайрасы жактан келди. Дабаң деген жол менен кирип келди дейт. Мына ошолор шаарды камап туруп калышты. Эми аны андай таштап туралы дагы биз бери жакта Кошой абаң дагы 400 000 аскер менен кеткен болчу. Ал эмне кылып жатат? Ошондон кабар алалы. Кошой Токанар Даганга кеткен. Ал жерде Күчөң башкаруучу, Күйө, Көнү, Каракаш деген шаарлар бар болчу. Каракыш деген шаарлар бар эле. Ал жерде Арсалаң турган. Анан Ороңгу, Боскертик деген да башкаруучулар бар эле. Эми ошолорду кандай кылып жатат Кошой? Кошой амалданып согуш тактикасын, ушундай согуштун сырларын Кошой абамыз абдан мыкты билген адам экен. Амалданып Кырмустун мөөрүн бастырып, Кырмустан келдим деп Арсалаң, Буудаңчаң, Боскертик, Кейке деген баатырларына бул жол тартып барып калат. Каракыш шаарына. Каракыш шаары дагы ушунчалык чоң шаар. Андан баягы мунун дагы астында далай шаарлар бар. Мына ошол шаарга барып, алардын баарысын айтат. Манас деген келатат. Далай жерди алды. Тетигил Кырмусту чапканы калды. Дагалактагы Кырмусту чапканы калды деп. Кырмыз ушул баарыңарды келсин деди. Биз мага жардам берсин деп айтты деп. Бул 6 баатырды артынан ээрчитип алып, анан кийин алардын баарысын кошуп алып Ороңгуга жөнөдү дейт. Ороңгу деген башкаруучу бул Каракур калаасын, азыркы аты Котон дейт экен. Каракур калаасын көздөй жөнөштү. Каракур Каракаштан 3 күнчөлүк жол болчу дейт, Каракаштан. Мына ошол жака барып Ороңгуга киришип, Кошой Кырмыздан келген элчи болуп, ал жерде Ороңгу менен кеңешип, анан Ороңгу тезирээк кол баштайлы, тезирээк анда уюшалы дешип, кайра колго келаткан жерде Кошой баягы алтоосун тең колго түшүрүп, бир Ороңгу гана өзүнүн тетигил Котон жеринде калган. Ороңгу деген ушундай бир толук келген, болук келген, мындай көрүнүшү да бир кызыктай сүрөттөп берет. Мына ушундай аял экен дейт. Бирок абдан ачуулуу, абдан каардуу аял экен. Мына ошол жерден алтоосун алып келатып, Кошой кайра Ороңгу жок, жанагылардын баарысын, Арсалаңды, Байкүчтү, Боскертикти, Култаңды бүт барын колго түшүрүп алат. Анан Ороңгуну дагы мындай сүрөттөшөт. Ороңгу аял дейт. Бир 40 менен 50 жаштын ортосунда экен дейт. Зун Кытай деген Кытайдын ушундай уругунан болот экен. Ороңгу Кытай тилинде так сүйлөбөйт дейт. Ынды тили менен кытайча аралаштырып сүйлөгөн ушундай жайы бар экен. Анан дагы мындай корс сүйлөйт экен деп айтат да. Ошол баягы кийин алтоосун Ороңгудан чыгып, булар берки Каракыш шаарын көздөй жөнөшөт. Калдаң, Байкүч, Карматбай баягы Кошой аларды алдынан Көкүл деген баатырды канча миң кол берип туруп, мен ушинтип алып келатканда буларды анан колго түшүрүп алабыз дейт дагы. Булар баягы кеңешип 3 күндүк жерден Ороңгунун Каракур мурдагы аты, кийинки аты ошол Котон шаарынан чыгып жөнөгөндө баягы Көкүл алдынан чыгып, анан Кошой жардам берип, булардын алтоонун тең колго түшүрүшөт. Бирок алтоонун ичинен Калдаң менен Байкүч, Карматбай бир топ
аскерин кырып ийет да. Мына ошондо Кошой Калдаң менен Байкүчтү өлтүрүп, калгандарын колго түшүрүп алып калышат. Ал эми Ороң эмне кылып атат? Ороңгу эмне кылып атат? Мына ушул жерде айткандай, андан соң Кошой баягы Алтоону колго түшүрүп алгандан кийин Каракыш шаарын өзүнүн аскерин киргизип басат. Бул Каракыш шаары дейт, баягы Ороңгунун шаарынан 3 күндүк бери жактагы Каракыш шаарын бул кар жаабаган жер экен. Шаардын ортосун бир топ жерлеринен адыр бөлүп, шаар ушундай бөлүк шаар экен дейт да. Арасында эл жашайт экен, ошол адырдын ылдый жеринде эл жашайт экен, калганын шаарды ар жеринен бөлүп адырлуу жер экен. Ортодо жылып аккан суусу бар экен дейт. 450 000 аскер менен кирип, 50 000ден ар бир баягы адырдын түбүндө кенен жерде эл жашайт. Мына ошол жерге бөлүк шаар болгондуктан 50 000ден бөлүп салды дейт. Мына ошентип ал жерди басып калды. Ал шаардын аягы Соуса деген көл экен, Даңдуң деген тоого таянган. Ал жерде көчмөн дагы эл жашайт экен. Мына ушундай элдерди Кошой Абаң өзүнүн 450 000 аскери менен басып алды. Ал эми ушул Каракыштын жанында дагы 100 000 үйлүү Күнжүт деген шаар бар экен. Бул шаарга каракыштыктар соода кылып, базар кылганы барышчу экен да. Ошол Каракыш шаарына 36 шаар карайт экен. Баарын санаса, басып алгандан кийин 700 000 үйлүү ел бар экен ушул жерде. Анын ичинен 180 000-ин Кошой аскерине кошуп алды дейт. Мына ошол жагын 15 күн ошол жерде болуп, 600 000 аскер менен Жаркен жака Кошой жөнөдү. Ал эми булар кандай кылып жатышат? Жанагы Ороңгу аял падыша эмне кылып жатат? Ошондон кабар берейин эми. Ороңгу өзүнүн элин чогултуп, баягы аярларын чогултуп, булар баягындай көз ачыктарга, ушундай бутка сыйынып, анан көз ачыктарга ишенип, ушундай балчы, баягындай бир төлгөчү, мына ушундайларды аябай көп экен. Ар бир шаарда, ар бир ордодо жок дегенде 10 чактыдан, 5-6дан ушундай сыйкырга жакын, дуага жакын, ушундай бир көз ачык аярлар болот экен да. Мына ошол аярларын чакырып, 10дон ашык аярын чакырып, анан кийин ай бул Манас деген ким эле? Бул Манас деген кайдан жүргөн неме? Бул кантип биздин баарыбызды жапырып, баарыбызды сапырып келатат? Ой, төлгө салгылачы бир десе, Агыдай деген бала чыкты дейт. Анан Манас жөнүндө айтып төлгө салып турат. Түп атасы Бабырхан. Андан кийин төбөйдөн Гөгөй, Гөгөйдөн Ногой, мына ошол Ногойдон Жакып, Жакыптан Манас төрөлгөн. Булардын түпкү жери Алайдын талаасы дейт. Манастын ата бабасынын. Анан дейт, менин төлгөм айтуусу боюнча, мунун турар жери, Манастын турар жери талас болот дейт. Мына ушинтип маалымат айтып атат. Башы Кудай буйруса бул Манасты эч ким токтото албайт. Сен эмес Ороңгу дейт. Эсенкан, тиги Бейжиндеги Эсенкан, мен кандай болом эми, мен не кылсам экен деп, ошол Эсенкан бушайман чегет бул Манастын айынан дейт. Келечегинде. Башы Камбыл, Кумбулга жетет мунун жеринин дейт. Аягы Кырым, Урумга жетет мунун жери. Күн жүрүшү Камарды деген жерде болот дейт. Жетиген жагы дейт, Карагум болот дейт да. Аз жылда Иле менен Чүйгө келет. Чоюңгулак, Олуята, Ташкент, Керкөл, Кокон, Маргалаң, Орто Төбө, Самарканды бул алат. Ошол жерди бийлеген Алоокеге бүлүк салат деп ушул жанагы төлгөчүсү Агыдай төлгө салып жатат да. Мына бул төлгө салып, анан өзүнө да төлгө ташын ыргытып коет дейт. Өзүн караса ошол Агыдай таажы кийип Манаска вазир болуп туруптур төлгөсүндө. Анан Ороңгу аны уккан соң анда качпасам болбойт экен деп, Ороңгу
600 kişisini alып alıp аттанып, камданып, эми качканга бет алды, каканды көздөй. Калганын эртең улайбыз буюрса туугандар. Саламаттырыңыздар.